саламатсыздарбы достор, дагы бир жолу баардыгыңыздар менен амандашабыз. Бүгүнкү уктурууда эң сонун темаларды тартуулап келебиз, дагы да тартуулай бермекчибиз. Кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова болом. Бүгүнкү тема үй бүлө маселесине арналат жана бул эң эле орчундуу маселелердин бири. Себеби дегенде бул нерсенин жетишсиздигинен үй бүлөлөрдө ажырашуулар, түшүнүксүздүктөр, ар кандай чыр чатактар келип чыгат. Эмне деп кулак түрүп калган болсоңуз, албетте бул түгөйлөрдүн баарлашуусу. Убакыттын өтүшү менен түгөйлөр бири бирин тааныбай калышат. Сүйлөшүп жүргөндө башкача эле, азыр эмнеге башкача болуп калды? Же балким сырттан башка бирөөнү таба алгандыр, балким мени сүйбөй калгандыр деп отуруп, өзүңчө өз оюңда ар кандай нерсени фантазиялап отуруп, аягында туура эмес чечимдерди кабыл алууга дагы алып келет. Эмесе түгөйлөрдүн баарлашуусу канчалык деңгээлде маанилүү? Бул суроого жооп берүү үчүн коногубуз бар. Коногубуз бактылуу үй бүлөлүк борбордон келген психолог Төрөбекова Гүлжан Рахмановна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Иштериңиз кандай? Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат, жакшы. Үй бүлөлөрдүн бекем, бактылуу жашоосу үчүн дагы деле күрөшүп келе жатасыз. Сөз жок. Кубанычтабыз. Бүгүнкү темабыз жогоруда айтылгандай түгөйлөрдүн баарлашуусу жана ал канчалык деңгээлде маанилүү. Биринчи эле суроом болсун, үй бүлөнүн бекемдиги үчүн эң маанилүү факторлорду айта кетсеңиз, эмне маанилүү? Кыскача санап кетсек. Үй бүлөнүн эң биринчи үй бүлө кандайдыр бир негизде курулат да. Үй бүлөнүн негизи ар бир курулуп аткан үй бүлө бул сүйүүнүн негизинде курулат. Бирин бири жактырышат. Андан кийин чечим. Бул чечим эң чоң нерсе. Көбүнчө аялдар биз эмоционалдуу келебиз дагы, күйөөлөрүбүздөн сурай баштайбыз. Бул мени сүйөтпү, же сүйбөй калдыбы, эмне мени менен баарлашпай калды депчи. Сүйөсүңбү же сүйбөй калдыңбы деп? Сүйөсүңбү же сүйбөй калдыңбы деп. Эркек кишилер болсо, алар ичинен же болбосо өзүнүн иш аракети менен көрсөтөт да. Алар үйлөндү, айтат: мен үйлөндүм, болду, мен сүйүүмдү көрсөттүм. Бул дагы аялдын түзүлүшү, аялдын эмоционалдык абалы, анын гормондору, эркектин абалы кандай, бул бирин бири түшүнүү керек да. Ошон үчүн мисалы үчүн айткым келет да, машина айдаш үчүн канча окушат? 3 ай, 2,5 ай, ар кандай. Даярдык, техниканы башкаруу үчүн даярдык. Анткени бул кандай техника, ал кандай иштейт, ал менен кандай мамиле кылыш керек. Эми карагыла, үй бүлө куруш үчүн даярдык болотпу? Сөз жок, үй бүлө куруш үчүн даярдык болушу керек. Үй бүлө курганга чейин эле эки тарап тең даярданышы керек. Никеге чейинки даярдыктар болушу керек да. Ошондо сен биле баштайсың, эркек кишинин өзгөчөлүгү, анын гормондору кандай иштейт, ал деги кандай киши, эркек деген бул эмне, аял кандай, эркек киши түшүнө башташ керек да. Анан баарлашууга келгенде бул эң үй бүлөдөгү негизги нерсе. Анан эми карап көрсөңөр, бул машина айдаш үчүн права алганга окуйт деп атабыз, 3 ай же 2 ай. Эми эле карап көрсөңөр, жолдо бараткан машиналар дагы сүйлөйт. Кантип сүйлөйт? Алар поворотнигин жагып атат, аварийкасын жагып атат. Бир машинанын аварийкасы күйүп турса, арттагы машина кандайча реакция кылат? Бул аварийкасын жагып атыптыр, бир нерсе болуп. Эми карап көргүлө, үй бүлөдө баарлашуу канчалык маанилүү? Анын ички дүйнөсү, жан дүйнөсү эмне болуп атат? Көбүнчө ажырашуулардын себеби ар кандай себептерди айтат да, бирок эң көп ажырашуу себеби эмне деп сурап көрсө, изилдөөлөр баарлашуунун жоктугу, баарлашуунун бузулгандыгы. Дагы бир нерсе айткым келет. Баарлашууда аял киши көбүрөөк сүйлөйт. Баары бир көп сүйлөйбүз. Аял киши бул анын эмоционалдык абалы, анын натурасы, анын турган турпаты ушундай. Дагы бир мындай карама каршы нерседей келет да. Эркек кишини изилдеп көргөндө, изилдөөлөр, эркек киши угууга ушунчалык мындай даяр эмес да, ачык эмес. Эми карап көргүлө, экөөсү бирин үстүнөн үй бүлөдө иштебесе, аял көп сүйлөш керек. Күйөөсү уккусу келбейт. Уккусу келбейт. Эми үй бүлө курдук, биз эмне кылдык? Биз бири бирибизди сүйдүк, бири бирибиздин алдыбызда чечим чыгардык. Жок, биз бактылуу жашайбыз. Бактылуу жашаш үчүн үй бүлө катары биз эмне кылабыз? Эми аракет кылабыз. Күйөөсү хотя бы жумуштан келгенде, отурганда,
кандайсың деп суроо берип 1 мүнөт болсо да 2 мүнөт болсо дагы убакыт бөлгөнгө окуш үчүн. Ооба. Баарлашуу бул кандай? Мисалы сүйлөшүү менен баарлашууну айтып берсеңиз. Баарлашуу кээде айтат да, сүйлөшүп эле аткандай болобуз, Ооба. бирок ошол убакытта бир тереңдик жок. Үстүртөн дежурный сөздөр. Кыска же болбосо бир нерселер жөнүндө, маалыматтар, акыркы жаңылыктар, саясатта эмне болуп атат, жумушта эмне болуп атат, бирок ички жан дүйнөңдө эмне болуп атат, деги сен эмне каалап атасың, эмне күтүп атасың. Ошон үчүн бул тереңирээк деңгээл баарлашуунун. Ал үчүн биз угушубуз керек жана ошол убакта андай суроо берип коюп эле сыртка кетпестен анын терең ички дүйнөсүнө карап түшүнүү, угуу жана түшүнүү бул терең баарлашуу. Жогоруда сиз айта кетпедиңизби, бири-биринин үстүнөн иштеши керек деп. Ошол иштөө ошондо колуктусу жолдошунун колуктусунун үстүнөн иштеш керекпи же ар бири өзүнүн үстүнөн иштеш керекпи? Жок, мен эми сүйүп алгандан кийин өзгөрүлүшүм керек же болбосо бир нерселерди үйрөнүшүм керек деп. Сөз жок, эң жакшы жыйынтык алып келет ар бирөөсү өзүнүн үстүндө иштесе. Демек эки тараптан тең аракет болушу керек. Эки тараптан тең. Сөз жок, чечим болду, үйлөндү, эми бактылуу жашоого аракет, план бар, максат бар, эми күн сайын план коюп мунун үстүндө иштөө керек. Эмне себептен баарлашуу токтоп калышы мүмкүн? Эмне себептен жок болуп калышы мүмкүн? Мисалы сүйлөшүп жүргөндө, кыз жигит болуп жүргөндө телефондон бир нече сааттап сүйлөшүп, жолукканда тим эле сөздүн аягына чыкпай калып жүрүп эле, анан баш кошкондон кийин эле эмне себептен жылдан жылга сөз кыскара берет? Жылдан жылга сөз кыскарганын, мисалы үчүн кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө ал угат, түшүнөт жана ошол сезимдердин абалына кире алат. Экинчи тарап үчүн да кызыктуу ал менен бөлүшкөнгө. Үй бүлөдө карап көрсөк көбүрөөк ушул жок боло баштайт бир жагынан. Экинчи жагынан эмне болот? Качан казан табак кагышат дейт, бирге болгондо. Ошол сыяктуу эле капалануу, кечирбестик, ичине дүпүйүп капалануусун катып алып, ал жөнүндө ачык сүйлөшпөстөн конфликт. Көбүрөөк үй бүлөдө конфликттер баарлашууга тоскоолдук болот да. Бирок үй бүлө катары биз эч качан конфликттен мындай коркпошубуз керек, качпашыбыз керек. Кадыресе катары кабыл алып, ошону туура чечүүгө, анализдөөгө биз аракет кылышыбыз керек. Чоң рахмат, убактыбыз өтө тар, бирок дагы да буюрса алдыда сөзсүз түрдө бул темага кайтабыз. Гүлжан эжеке, дагы бир жолу кайталап өтсөңүз, баарлашуу жок болсо ал эмнеге алып келет? Баарлашуу жок бул акырынан бири-бирине түшүнбөстөн алыстап, сууп, ажырашууга алып келет. Элестесеңер, үй бүлөдө баарлашуу менен сен мамиле түзүп атасың, сен баарлашуу менен өсүп атасың, пландап атасың, бири-бириңди түшүнүп атасың. Баарлашуунун жоктугу карап көрсөк бул ажырашууга эле алып келчү багыт. Бир уктурубузда сөз кыла кетпедик белек. Эгерде экинчи тарап түнт боло турган болсо, анын үстүнөн акырын иштеп, анын сүйүү тилин, анын тилин таап, анан жүрөгүн ачып, жүрөгүнө кирип, анан болгон көйгөйүн, муң зарын же өзгөчө бир катып жүргөн кубанычтарын акырын суруп чыкса болот да. Чоң рахмат, ардактуу достор, угармандар, көрөрмандар. Бүгүнкү темабыз түгөйлөрдүн баарлашуусуна арналды. Сөзсүз түрдө бул тема ушул менен жабылбайт. Алдыңкы күндөрдө дагы уктурууларыбызда көтөрөбүз. Бүгүнкү коногубуз Гүлжан Төрөбекова эжекебиз болду. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Баардыгыңыздар менен кийинки уктурууда амандашканча.